Бүгүн мамлекеттик жана коомдук ишмер Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, чыгаан саясатчы Жылдызкан Жолдошованын туулган күнү. Март айынын башында төрөлүп, жазды жетелеп келген саясатчыны кыргыз журтчулугу чындык үчүн күйгөн, кандай гана бийлик келбесин өз позициясынан тайбаган чыгаан саясатчы катары урматтап келет. Саясатчы таза болуш өтө кыйын. Бизде күчтүү, билими жогору, акылдуу, тажрыйбасы мол, ошону менен бирге саясатта дагы башы көрүнгөн саясатчылар бар. Тилекке каршы алардын арты булганып калганда, мына ошол нерсе дагы көп саясатчылардын өз позициясын ачык айкын өз убагында айтуу аларга ачыгын айтайын тоскоолдук кылат. Жылдызкан Жолдошова 1960 жылы 2 мартта Ош областынын Кара Суу районундагы Кыргыз Чек айылында туулган. Ал өмүрүнүн 40 жылын аткаруу бийлигине арнаган. Жалал Абад областынын губернаторунун орун басары, Чүй обул кеңешинин капиталдык курулуш боюнча кеңешчиси да болуп эмгектенген. 1995 жылдан бери Курманжан Датка атындагы кайрымдуулук фондун жетектеп, 400дөн ашуун саламаттыгы жабыркаган балага жардам берип, айрымдарынын өмүрүн сактап калууга көмөктөшкөн. Андан тышкары Курманжан Датка энебиздин атын дүйнөгө даңктоого салымын кошуп келет. Мына көрдүңөр, Бишкек шаарында так ортосунда Курманжан Датканын эстелигин салдык. Ошону менен бирге балет театрында, опера балетте Жакшынакай балетин койдук. Курманжан Датка энебиздин басып өткөн жолу боюнча тарыхый документалдуу тасма. Ошону менен бирге улуттук көркөм тасманы мына Замир Эралиев менен улуттук тасманы Садык Шернияз тартып берди. 2010 жылдын октябрынан Жогорку кеңештин 5-чакырылышына Ата журт идеалисттик демократиялык саясий партиясынан депутат болгон. Ал жылдары кумтөр маселесине күйүп бышып, чындыкты чыркырата айтып келген. Ал эми Садыр Жапаров акыйкатсыз камакка алынганда ал ар дайым аны коргоп, пикирин айтуудан чарчаган эмес. Мындан улам коомчулукта Жылдызкан Жолдошова күчтүү айым, принципиалдуу саясатчы катары элдин сыйын арзыган. Бирок ошол эле учурда ал эне жана аял заты, андыктан гвоздика гүлүн белекке алууну жактырат. Москвада окуп жүргөнүбүздө Жолдошум дайыма гвоздика гүлүн берчү. Эмнегедир гвоздика гүлүн мен өзгөчө жакшы көрөм. Дайыма 5 гүл берсе, ошо 4-өсү кызыл, эмнегедир бирөөсү ак гүл болчу да гвоздиканын. Ошон үчүн гүл аял үчүн бул эң чоң белек деп эсептейм. Жылдызкан Жолдошова өзү күчтүү болсо, аны ушул эрезеге жеткирген апасы андан да күчтүү экенин белгилейт. Андыктан ал туулган күнүндө апасына биринчилерден болуп телефон чалып куттуктоону адатка айландырган. Бүгүн да апасына таазим этип, ыраазычылыгын билдирди. Негизги сен өлүм менен алпурушуп, мага өмүр бердиң, мага билим бердиң. Сен дайыма башыңды бийик көтөрүп, менин кызым эл үчүн, мамлекет үчүн таза иштеп атат деген сенин мына ушундай бир сыймыктанганың мына ошол мен үчүн чоң белек. Апа, ал эми менин эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылганым мен ойлойм сага чоң белек деп. Мээрим Ташыбекова, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.